Салам достор, бүгін Кино Дүйнөсү каналына укмуштуудай тасманы талдайбыз. Элестеткиле, биздин каарманыбыз күндөн күнгө кичирейип отуруп, акыры өз үйүндө таптакыр алсыз абалда калат. Окуянын башында Поль аттуу каарман деңиз ортосунда тынч гана сууга чөмүлүп, эс алып жатканынан башталат. Күн ачык, баары сонун туюлган, бирок күтүүсүздөн асманда эч нерсеге окшобогон кызыктай жана табышмактуу куюм пайда болот. Бул жөнөкөй эле табият кубулушу эмес, анын жашоосун түп тамырынан бери өзгөртө турган сырдуу белги эле. Поль суудан чыгып эле эч нерсе түшүнбөй, кадимкидей эле жумушка жөнөйт. Андан соң үйүнө кайтат. Үйүнө келгенде күтүлбөгөн көйгөй жаралат. Крандан суу чыкпай калыптыр. Поль жер төлөөгө суу жылыткычты оңдоо үчүн түшөт. Ошол эле учурда аялы Шарапайла келүүсүн суранат. Артынан кичинекей кызы да ээрчип алат. Жер төлөөдө Арстан менен алек болуп жатканда кызы кокусунан жөргөмүштү көрүп калып, атасына өлтүрүңүзчү дейт. Бирок атасы жөргөмүш курт-кумурскаларды жейт. Пайдасы бар деп аны өлтүрбөйт. Бул убакта алардын үй бүлөлүк жашоосу абдан бактылуу жана тынч өтүп жаткан эле. Каарман уйкудан ойгонуп, кадимкидей эле жумушка кийинүү үчүн көйнөгүн кийгенде, көйнөгү чоң келип калганын байкайт. Муну көргөн аялы арыктап кеткенсиң го дейт. Каарман өзүнө өзү ишенбей, денесинде бир нерсе туура эмес болуп жатканын сезип, дароо ооруканага жөнөйт. Дарыгер текшерип көрүп, баары жайында, ден соолугу чың экенин айтат. Боюн өлчөсү 4 сантиметрге кичирейип кеткенин байкайт. Дарыгер кошумчалап, каарлыктын белгиси адам каарыганда бою кичирейет дейт. 20-май күнү жуунуп жатканда колумдагы никей шакиги өзүнөн өзү түшүп кетет. Көрсө каарманыбыздын денеси дагы кичирейген болот. Ал дароо чоң клиникага барып, томография жана МРТдан өтөт. Жыйынтыгында организми таптаза чыгат. Башкы дарыгер баары жакшы, сиз дени саксыз. Бирок менин көп жылдык тажрыйбамда мындай окуя такыр катталган эмес, деп шок болот. Күндөр өтүп каарманыбыз кичирейгенден кичирейе берет. Аялы кырдаалдан чыгуу үчүн уюн сатууну сунуштайт. Үйдү сатсак бул өзгөрүү мүмкүн, сага пайда алып келет. Башка жолун издеп көрөбүз дейт. Күйөөсү абдан кичирейип кеткендиктен, аялы мышык кол салбасын деп аны сыртка чыгарып коет. Дал ушул учурда үйгө күтүүсүздөн сатып алуучулар кирип келет. Поль алардын көзүнө көрүнүп калбаш үчүн жан далбастап качып, дивандын астына жашынат. Кардарлар кеткенден кийин Поль дивандын астынан чыгып, аялына ачууланат. Неге мени менен кеңешпей туруп үйдү сатып жатасың дейт. Аялы болсо муну сатып сенин дарылатышыбыз керек деп түшүндүрөт. Бирок Поль өжөрлөнүп, мен ооруган жокмун, ден соолугум чың, деп кыйкырат. 5-июль күнү каарманыбыз кызынын оюнчук үйү менен таанышып, анын маанайын көтөрүш үчүн кичинекей курчагы менен вальска түшөт. Бул көрүнүшкө кызы жылмайып күлөт. Бирок дал ушул учурда кызы капысынан каттуу кыйкырып жиберет. Абдан кичинекей болуп калган каарманыбыз бул үндөн чочуп каттуу коркуп кетет. 10-июль күнү Польдун бою өтө кичирейгендиктен бийиктерге чыгуу үчүн илгич менен жиптерди даярдап жаткан эле. Бирок күтүүсүздөн эшик тыкылдап бөлмөгө мышык кирип келет. Поль коркконунан өзү жасаган илмекке илинип, денесинен жаракат алат. Ошондо да жан таслим болбой коргонуу үчүн колуна ийнени алып, мышыктан качып шкафтын астына кирип, бийиктен кулап кетет. Поль үчүн чыныгы азап, өлүм күрөшү дал ушул жерден башталат. Эшик ачылып, аялы кызы менен кирип келишип, каарманыбыздын калмаган кийимин көрүшөт. Аялы кийимди көтөрүп, жер төлөгө түшөт. Ал жактан Польду таппаган соң мышыкты көрүп, бул ишти сен кылдың деп тепкичтен жогору карап кууп жөнөйт. Каарманыбыз караңгылыкта кыйкырган бойдон кала берет. Аргасы түбөңүп каарманыбыз бир убакта уктап кетет. Ойгонуп, мага жаңы жашоо башташ керек, айланамда баары өзгөрдү деп ойго батат. Ошол учурда аялы менен кызынын сүйлөшкөнүн угуп, тепкичти көздөй чуркайт. Ал тепкичтерден өйдөй чыгууга аракет кылып, бар үнү менен кыйкырат. Бирок аны эч ким укпайт. Ачкалыктан көзү караңгылаган каарманыбыз айлакерлик менен өлүм тузагын айланып өтүп, сырды жей баштайт. Бирок кубанычы узакка созулбайт. Жогорудан жөргөмүш альпинисттердей эле жиби менен түшүп келе жаткан болот. Ал коркконунан качып жөнөйт. Коргонуу үчүн жердеги картон кутучаны суулап, тешип ичине кирип экинип алат. 15-июль күнү Поль аялынын үнүн угуп, чуркап келет. Бирок канчалык кыйкырбасын, аны эч ким укпайт. Ошол учурда ал аквариумдун жанындагы жөргөмүштү көрүп, коркунучтан биротоло кутулуу үчүн жогору чыгып, эки душман бетме-бет келип, каарманыбыз байкоосуздан колундагы куранын түшүрүп алат. Анысы аз киргенсип каарманыбыздын буту тайып, аквариумдун терең суусуна кулап түшөт. Бир аз убакыт өткөн соң түн окумда каарманыбыз балыкты тойгузганып бара жатканда кайрадан жөргөмүшкө туш болот. Караңгылыкта өмүр менен өлүмдүн айыгышкан кармашы башталат. Поль бүт күчүн жумшап, ажал чеңгелинен араң дегенде кутулат. 2-август күнү жер төлөгө ийнелик учуп кирип, каарманга мүмкүнчүлүк ачат. Ал дароо жогору умтулат. Бирок өйдө да аны алып жөргөмүш менен өлүм желеси күтүп турган эле. Жөргөмүш колсоларда күтүүсүздөн тордун экинчи четине башка бир жандык түшүп калат. Алаксыган аш жөргөмүш каарманды таштап, жаңы олжосуна карай жөнөйт. 7-август күнү каарманыбыз ойгонсо, ач кумурска бутун тиштеп жаткан болот. Бирок ал күтүүсүздөн качып сеткадан өтүп кетет. Көрсө артында жөргөмүш келе жатыптыр.
Каарманыбыздар шамдык айлык менен сеткадан өтүп, сыртка качып кутулат. Эркиндикке чыккандагы кооз көпөлүк учуп келет. Акыркы айлардагы тозокту басып өткөн каарман үчүн бул дүйнөдө коркунучтуу эч нерсе калган эмес эле. Дал ошол убакта анын кичинекей кызы Мия да атасы суктанып жаткан алып жылдыздарды карап, аны сагынып жаткан болот. Бул укмуштуу окуя дал ушундай актайт достор. Эгер тасма жаккан болсо, каналыбыздын өсүп өнүгүүсү үчүн лайк басып, каналга жазылганды унутпаңыздар.